إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. İnsanға bir Allah'tың жолында bir nasihat kılamız. Aram işten tiyil albagan insanға bir nasihat kılamız. Özünün esebin alalbay aram işten tiyil albagan insanға айтабыз. Егер siz ошол арам иштин алдында турганда Аллахтын угуучу, көрүүчү, билүүчү деген сыпаттарына иман келтирген болсоңуз, ошол иман сизди арамдан тосуусу керек эле. Арам ишти кылып жатып, Аллах мени көргөн жок, уккан жок деп кылсаңыз, арам ишти, бул ишеним бир күфри, бир капырлык ишеним. Капырлык ишеними болот. Аллах мени көргөн жок деп жасай турган болсоңуз, жүрөктө Аллахка болгон урмат жок экен. Аллахтын урматын кылбадыңыз дегени. İnsan kantip Allah ugat, köröt, bilip durat dep aram işke barat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday, "Leysa lana meselus sav, leysa lana meselu su." İnsanga hunik, jaman misallar keltirүүsü jakşı emes degen. Bирок biz azır aytılıp жаткан маселе jakşı түшүнүктүү болуусу үчүн bir misalды keltirебиz, бул misalды keltirебиz. Бұл мисалы кебір адамдарға бұл мисал оор батуысы мүмкін, оор келүүсү мүмкін, өзүбүз үчүн насаат болсун деп мына ушул мисалды келтиребиз. Эгер сизде бир ит болсо, мына ушул итке аңчылык кылуу илимин, таалимин берсеңиз, мына ушул итти аңчылыкка, уучулукка, охотага коюп жиберсеңиз, ошол ит аңчылап кармаган айванын жебестен өзү жебей сизге кайра алып келип берет. Мына ушул итке караң азыр. Мына ушул ит өзүн напсы каалап турган нерсени, напсы каалоосу өтө каалап турган нерсени, акылы болбосо да, мына ушул итте инсанчалык парасаты болбосо да, эмне үчүн өзү кармаган нерсесин, тапкан нерсесин, шахваты каалап турган нерсесин ээсине алып келип берип турат. Эмне үчүн? Мунун жообун баарыбыз билебиз, жакшы билебиз. Баарыбыз айтабыз, бул ит таалим алган, илим алган ит дейбиз. Бул ит үйрөтүлгөн ит дейбиз. Мына ушул итке өзүбүздү бир салыштырсак, момундарга Аллах Таала айтты: "Көздөрүңөрдү арамдан тыйгыла" деп. Сүткорлук кылбагыла, Аллахка шерик кошпогула, себепсиз, акыйкатсыз адам өлтүрбөгүлө, уурулук кылбагыла деп мына ушундай арам иштерди мына ушундай арам иштерден кайтарган. Мына ушундай аяттарды үйрөнбөдүк. Аллах Куран таалимин бизге берди. Куран таалимин бизге үйрөттү. Канчалык ушул Куранга амал кылдык. Биз мына ушул итчеликте боло албадык. Эгер Аллахтын буйругуна моюн сунбасак, эгер биз Аллах берген илимден кийин мына ушул таалимге нанкөрлүк кылсак, шүгүрсүздүк кылсак, ушул итчеликте Раббибиздин буйругун аткара албай калган болобуз. Мына итке караң, ушул ит өзү аңдап, уулап кармаган айванын өзү жеп койсо, Аллах Таала аны аңчылык кылган иттер катарынан, үйрөтүлгөн иттер катарынан чыгарып койду. Эгер ит аңчылык кылган, үйрөтүлгөн иттер катарынан кармаган нерсесин жегиле деди. Эгер ошол ит үйрөтүлгөн болсо, ошол ит үйрөтүлгөн иттерден болсо, ошол иттин кармап келген нерсесин жегиле деди. Эгер ошол үйрөтүлгөн ит ошол кармаган нерсесин жеп кое турган болсо, Аллах Таала аны жебегиле, ал нажас деп айтты. Жана иттердин үйрөтүлгөн иттердин катарынан чыгарып койду. Алым болсо да, илим талап кылуучу болсок да, Аллахтын өкүмүнө амал кылбасак, бул ит үйрөтүлгөн иттердин катарынан чыгып калган сыяктуу, ошол алымга дагы, илим талап кылуучу дагы илими пайда бербейт. Ошол илимине Аллах буйруган өкүмдөргө амал кылбаса. Мына ошондуктан инсандын билген нерсесине качан береке, жакшылык болот, качан ошол билген нерсесине амал кылганда. Мына ошону жакшы билүүбүз керек. Мына үйрөтүлгөн итти Аллах Таала иттер катарынан даражасын көтөрүп койду. Жана ошондой эле инсанды дагы инсандар
қатарынан Аллах Тағала илим себепті, шариат илими себепті көтеріп қойды. Егер инсан ошол алым болса дағы, талибул илим болса дағы, билген нәрсесін амал қылбаса, ошол аңчылық қылып илими болған итті Аллах Тағала иттер қатарынан шығарып қойған сияқты, ал инсанды дағы ал илимин амал қылбаса, алымдар, талибул илимдер қатарынан шығарып қояды екен. Бұл мисалды келтіру момынға дұрыс емес өзі. Мұны біз насихат жолымен келтірдік. Момын мұндай мисал келтіруге, момындарға мұндай мисал келтіруге мұндай нәрсені қалағанымыз жоқ. Әрбірімізге насихат болсын бұл. Аллах бұйырған нәрселерді өкімдерді атқару, Аллах тыйған нәрселерден тыйылу. Мына илим итті да иттер қатарынан шығарып, аңшылық даражасына көтеріп қойды, жана аны тұтқан нәрсесini адал қылды. Инсан Аллах бұйырған нәрселерге амал қылса, албетте инсандар даражасынан ошол башқа бір инсандардың даражасына көтеріледі екен. Мына ошондуктан мына ошол Куран сүннөткө амал кылууда иттен дагы же иттей бір даражаға түшүп калбайлы. Мына ошол Аллах Таала буйргандай амал кыла турган болсок, колубуздан келишинче ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Аллах Таала эч бир жанга анын мүмкүнчүлүгүнөн бир оор бир нерсени буйрган эмес. Ар бир шариатта буйрулган нерсе бул инсандын мүмкүнчүлүгү көтөрө ала турган нерсе. Мына ошондуктан ар бир нерсени шариатта буйрулган парыз, нафил ибадаттарды ар бир инсан аткарса болот. Аллах Таала баарыбызды мына ошол ибадаттарга бекем кылган болсун. Субханакаллаху хамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.